Эми заказ жазуу. Эми гана биз заказ жазганга даярбыз. Бул белгиленгенге чейин биздин паспортубуз сайтка бекилген болуш керек. Аны наставнигиңиздер бекитип берет, же болбосо өзүңүздөр дагы бекитсеңиздер болот. Ал боюнча дагы өзүнчө видео бар. Биз эми заказ жазганга өтөбүз. Эгерде биздин колубузда каталог бар болсо, каталогдон артикулдарын карап дагы заказ кылсак болот. Мисалы үчүн бизде сонун каражат бар, жана трубалардын засорлорун кетире турган. Мисалы ошону каталогдон көрүп калсаңыздар, мынакей артикулун дагы тересиздер. Терип туруп мени басасыз, поездди басып коесуздар, мынакей мынтип чыгып калат. Бул жөнүндө толук маалымат алгыңыз келсе, бир жолу басасыз дагы о продукция деп мынакей баардыгын карап чыгасыздар. Тоже бул дагы экологически чистый состав. Андан сырткары бул жакта отзывдар дагы бар. Андан сырткары презентациясы бар. Презентациясын да карап көрсөңүздөр болот, кызыгып эмне экен, кандай экен деп. Мына бул жактан PDF форматында ачсак, ошо сүрөттөр, мынакей засор, турбосила дейт, мынакей сүрөттөр менен составында эмне бар, сөзсүз түрдө перчатка кийип колдонушубуз керек. Мына ушундай бул презентациясы. Так. Ушинтип таанышып чыксаңыздар дагы болот ар бир продукция боюнча. Так, андан кийин муну эми корзинага кантип салабыз? Мына жерден биз телешканын сүрөтүн басып койсок, түшүп калды. Дальше дагы биз каталогдон көргөнбүз деп коелук. Идиш жууган каражатты, же болбосо келиңиздер, духовка, плита жууган каражаттын артикулун терелик. Мисалы эми бизде көбүнчөсү ушул идиш жууган, кухняга арналган продукцияларды угуп билип келишет. Средство для чистки дейт. Бул жерден тоже телешканы басабыз. Мынакей мен сиздерге артикулун терип кошконду үйрөттүм. Чын эле корзинага түшкөн түшпөгөнүн бул жактан текшерип алсаңыздар болот. Мынакей экөө тең түшүптүр. Эми сиздерге приложениянын категориясы боюнча да бөлүнүп турат. Бизге аябай оңой товарларды тандаш. Мисалы сулуулукка арналган продукциялардан карайм десеңиз, макияж бөлүмүн басасыздар дагы бул жерден лицо тональный средство карап атсаңыз, же болбосо кушон алам десеңиздер, мынакей лицону басасыздар. Лицого кирсеңиздер пудра, румяна деп, анан тональный основе кушон деп турат. Ушул жерге кирип өзүңүздөргө ылайыктуу тональныйды тапсаңыздар болот. Мисалы үчүн бул жерде увлажняющая тинт сыворотка, бул да новинка, ню деп турат, новинка. Бул болсо мурда эле чыккан, бул кургак беттерге, жана ошондой эле составында SPF бар, өтө миниатюрный, тоже баасы арзан болгонуна карабастан абдан жакшы, эффективдүү тональный десек болот. Андан кийинкиси бул майлуу беттерге, бул дагы майлуу беттерге, бул кургак беттерге, бул кушон, кушонда бул кургак беттерге, ал эми мунусу майлуу беттерге, бул кургак беттерге. Ушинтип сурап алсаңыздар да болот, кайсысын заказ кылсам болот деп. Так, бул жактан ушундай. Же болбосо помада тандай турган болсоңуздар, мына губы деп туруп, бул жактан өзүңүздөргө бир жаккан помаданы тандап алсаңыздар болот. Бул помада абдан сонун, пудровая, тоже абдан жакшы, отурушу да жакшы болот. Мен ушунусун колдонгом, мунусун түгөнүп калган болчу. Мынакей коштук. Эми дагы бизге крем. Эгерде крем керек болуп аткан болсо, же болбосо чачка арналган, денеңизге арналган кандайдыр бир гигиеналык продукциялар керек болсо, же болбосо балдарыңыздарга, неберелериңиздерге арналган продукцияларды алам десеңиздер, бул жактардан тандасаңыздар болот. Атыр алам десеңиздер, парфюмерияга киресиздер, антиперспиранттар дагы ушул жактан тапсаңыздар болот. Дезодорант, антиперспиранттар дагы ушул жактан, гигиена жагынан дагы тапсаңыздар болот. Так, мен убакытты өткөрбөстөн, видео узак болбош үчүн азыр бир продукцияны салайын. Вот ушу ала табы азыркыда аябай сонун баага келиптир. Мындай баа боло бербейт. Бул Divaine'дын эле Faberlic'теги аналогу деп айтабыз. Эми биз могу корзина дегенди басалык. Басып биз суммасын карайбыз. Бул жер 1500гө жетиш керек. Новичоктордуку 1500гө жетпей калса, анда сиздерге кийинки каталогдо подарок келбей калат. Ошон үчүн биз 1500гө жеткиребиз. Еще дагы идиш жууган средство кошуп койсок болот, порошок кошсок болот. Бул жактан
гигиенага арналган мынакей одноразовый бритвалар дагы бар. Бул жерде бир упаковкада 3 штуктан келет. Ал эми зубная щетка, пасталар дагы бул жерде гигиена деген бөлүмүнөн келет. Например, бул вещи, бул абдан керектүү вещи, ар бир айым запастап турушубуз керек болот. Себеп дегенде бизге өтө керектүү продукциялар базардан, аптекадан алгандардан биз уже коркуп калдык. Эми продолжить дегенде басабыз, баардыгын салып өттүк. Бизде 1517 болду. Бул жакта распродажа бөлүмү боюнча да айта кетейин кийинки видеодо.